Assalomu alaykum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının körmandары, bilimge qiziqqan, bilimin örkündötүүnü kaalagan bardык dostorubuz. Бүгүн биз сиздер менен маанилүү bir tema жөнүндө биргеликте маек курабыз жана биз сиздерге өзүбүздүн кеп кеңешибизди берип өтөбүз. Биз өзүбүз колдонгон, албетте практикада өткөргөн маалыматтарды сиздер менен бөлүшөбүз. Азыркы учурда көпчүлүгүбүз орус тилин үйрөнүү боюнча ойлонуп жатабыз жана кээ бирлерибиз үйрөнүүнү дагы баштаганбыз. Тил үйрөнүү бул абдан жакшы. Себеби окууга жана үйрөнүүгө бөлүнгөн убакыт ар дайым өзүн актайт. Бул билимиңизге инвестиция кылдыңызбы, убакыт ажыраттыңызбы? Албетте бул сиздин келечегиңизге коюлган инвестиция болуп эсептелет. Анда эмесе бүгүн сиздер менен биз орус тилин үйрөнүүдө жана орус тилинде сүйлөө үчүн 3 кеңешти бөлүшөбүз. Албетте, эгер сизге жакса, кааласаңыз жашооңузда практикада колдонуп, жакшы натыйжаларга жетсеңиз болот. Биз дагы өзүбүз орус тилин мыкты деңгээлде билебиз деп айтпайбыз. Биз дагы эми үйрөнүп жаткан инсан катары сиздер менен бөлүшүп өтөбүз. Анда эмесе, азыр сиздер менен 3 пайдалуу кеңешти бөлүшүп өтөлү. Бул орус тилинде сүйлөө үчүн 3 пайдалуу кеңеш. Биринчи сиздерге берүүчү кеңешибиз бул орус тилиндеги китептерди окууну баштаңыз. Албетте, сиздин орус тилиндеги деңгээлиңиз кандай болсо, ошого жараша. Эгер орус тилин эми үйрөнүүнү баштаган болсоңуз, биринчи класстагы болсо дагы пайдалуу жомокторду, түшүнгөн жомокторуңузду окууну баштаңыз. Бар бир алардын ичинен кээ бир сөздөрдү түшүнөсүз. Эң оңой, аз болгон жомоктордон баштаңыз. Ошол жомокторду шашпай окуп, түшүнүп, ошол жомокторду өзүңүз андан кийин айтып бериңиз, өзүңүзгө айтып бериңиз. Бир айнектин алдына келип, жомокту өзүңүзгө айтып бериңиз. Ката кылуудан коркпоңуз. Сүйлөгөнүңүздө каталар болсо, бул жакшы. Себеби ката кылып үйрөнөсүз. Эң негизгиси сиз ошол окуган жомогуңуздагы сөздөрдү эсиңизде сактаганыңыз жана колдонгонуңуз. Ошондуктан орус тилиндеги китептерди окууну баштаңыз. Эгерде деңгээлиңиз жакшы деңгээлде болсо, анда сизге пайдалуу мотивациялык китептерди окууну сунуштайбыз. Сайдмурод Давлатовдун китептерин, Наполеон Хиллдин китептерин жана мотивациялык китептерди сунуштап өтөбүз. Ал китептерде маанилүү маалыматтар жөнөкөй тилде жазылган, жөнөкөй түшүнө аласыз. Демек, сиздер менен бөлүшүүчү бул биринчи кеңешибиз орус тилиндеги китептерди окууну баштаңыз. Мен сизге класстардагы китептерди эмес, бул мектеп платформасынан сырткары чыгарылган адабий китептерди, жомок китептерди, мотивациялык китептерди окууну сунуштап жатабыз. Мунун албетте натыйжасы болот. Сиз бир жолу колдонуп, практикада өткөрүңүз, жакшы натыйжага жетесиз. Кийинки сиздер менен бөлүшүүчү кеңешибиз бул сиз өзүңүз үйрөнгөн орус тилиндеги сөздөрдү сүйлөө аркылуу практикада колдонушуңуз керек. Муну сиз өзүңүздүн жакындарыңыз, үй бүлөңүз, досторуңуз арасында ошол орус тилин сөздөрүн колдонуп сүйлөшүңүз абзел. Алардын алдында турган учурда ката кетирем деп коркпоңуз, уялбаңыз. Билген сөздөрүңүздү албетте орус тилинде түшүндүрүүгө, өзүңүздүн пикириңизди орус тилинде жеткирүүгө аракет жасаңыз. Андан кийин алар дагы сиздин өнүгүп жатканыңызды көрүп, алар дагы сизге ушул орус тилинде жооп берүүгө аракет жасашат. Эң алгач сиз өзүңүздүн үй бүлөдө, досторуңуз менен сүйлөгөн учурда
алгач татаалдыктар, кыйынчылыктар болот. Кийин алар дагы үйрөнүп калышат. Сиз орус тилинде суроо берсеңиз, орус тилинде жооп бергенге алар дагы аракет жасашат. Бул ыкманын эң пайдалуу жери сиз өзүңүзгө орус тили чөйрөсүн жарата аласыз жакындарыңыз арасында. Алар орусча сүйлөт, сиз дагы орусча сүйлөйсүз. Бул дагы практикада колдонулган жакшы натыйжалардын бири. Биз өзүбүз колдонгонбуз муну. Жакшы натыйжаларды берген. Эгерде сизге бул жакса, муну дагы колдонуп көрүңүз. Бул учурда бир маалыматты сизге жеткирип коеюн. Эң негизгиси уялбаңыз. Сүйлөгөн учурда уялбаңыз. Ката кетирем деп коркпоңуз. Эгерде ката кетирем деп ойлонуп тура берсеңиз, анда орус тилинде сүйлөй албайсыз. Ката кетириңиз, досторуңуз оңдоп коюшат. Мына бул жерде мындай болуш керек деп. Ошондо сиз ал катаны туура кабыл алыңыз. Мен ката кылдымбы, демек бул жерде мындай болот экен деп туура кабыл алып, ошону дагы кийин кайталоого аракет жасаңыз. Бул дагы сизге жакшы натыйжаларды берет. Бул учурда дагы убакыт талап кылынат. Бул чөйрөнү түзүү үчүн убакыт албетте талап кылынат. Сизге дагы сунуштайбыз бул ыкманы. Ал эми кийинки сиздер үчүн бөлүшүүчү бул ыкмабыз мотивациялык кинолорду орус тилинде көрүүнү сизге сунуштайбыз. Биз сизге азыр орус тилинде сүйлөө үчүн акысыз жолдорун айтып жатабыз. Ошондуктан туура кабыл аласыз. Мотивациялык кинолор, бир канча кинолор бар. YouTube платформасына киресизби? Мотивационные фильмы деп жазасыз. Фильмдер, кинолор чыгат. Аларды көрүп, жакшы натыйжа алсаңыз болот. Мисалы, мен бир кинону эле сунуштайм. Непокоренный деген кино. Нелсон Мандела катышкан мыкты кино. Ошол кинону дагы сунуштайбыз. Сөздөрү жөнөкөй, укканда түшүнөсүз жана сизге өз пайдасын бере алат. Башка бир канча кинолор бар, аларды YouTube платформасы аркылуу издеп тапсаңыз болот. Бул мотивациялык кинолорду көрүү учурунда жөн эле көрбөңүз. Алардын мимикасы кандай болуп жатат? Кайсы тондо жооп берип жатат? Сиз алардын сөзүн түшүнүп жатасызбы? Бир сөздү ал кандай кайталып жатат? Сиз дагы ошол сөздү кайталаңыз, кайталап көрүңүз. Эч кандай татаалдыгы жок, кайталаңыз. Өзүңүз укпаган сөздөрдү мүмкүнчүлүк болсо жазып коюңуз. Ошол кинону көрүп турган учуруңузда бир күндөлүк дептерге жазып коюңуз. Анын переводун, котормосун убагыңыз болсо ошол учурда Google аркылуу перевод кылып билсеңиз болот, же кинону көрүп бүткөндөн кийин. Бул сиздин өзүңүздүн каалооңуз. Үчүнчү кеңешибиз бул мотивациялык кинолорду орус тилинде көрүүнү сиздерге сунуштайбыз. Бул дагы биздин практикадан өткөн, жакшы колдонуп, түшүнүп, сөзүбүздү эркин айтууга аракет жасап жатабыз. Бир дагы каталар болот, каталарды оңдоого аракет кылабыз. Бул дагы практикадан өткөн. Эң негизгиси сизде бул тилде, орус тилинде сүйлөөгө болгон шык, аракет, мотивация. Эгерде досторуңуз, жакындарыңыз орус тилинде сүйлөсөңүз, ката кетирсеңиз, алар үстүңүздөн күлсө, бул эч нерсе эмес. Сиз ал нерсеге туруштук беришиңиз керек. Жашоо бул өзү ушундай. Кыйынчылыкка туруштук берип, натыйжага жетебиз. Сиз кыйынчылыкка туруштук бериңиз, мындан мотивация алыңыз, орус тилин мыкты деңгээлде үйрөнүңүз, кийин убакыт өткөндөн кийин орус тилинде эркин сүйлөңүз, досторуңуз сизге таң калышат. Бул кандай жакшы. Айтылат. Жыгылган инсан дагы кайра туруусу абзел. Ошол учурда ал максатына жете алат. Сиз дагы ушул мотивацияны өзүңүздүн жашоодо колдонуңуз. Ал эми сиз албетте орус тилинде эркин сүйлөй аласыз. Бул сиздин колуңуздан келет. Биз буга ишенебиз. Аракет кылыңыз. Аракеттин натыйжасында ийгиликке жете аласыз. Андан кийин албетте, эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, курстарга дагы жазылып,
орус тилин өнүктүрсөңүз болот. Бул сиздин өзүңүздүн жеке тандооңуз. Кыргызстанда курстар дагы азыр абдан жакшы өнүгүп жатат, орус тили курстары. Курстары дагы тандоодо анализдеп, андан кийин тандап окууну биз сунуштайбыз. Ийгиликке жетиңиз, өнүгүңүз, билимиңиз өркүндөсүн. Эгерде бүгүн сиздерге пайдалуу видео берген болсок, абдан кубанычтабыз. Өзүңүздүн пикириңизди комментарийге жазып калтырыңыз. Кандай видеолорду күтөсүз, биз жооп бергенге аракет жасайбыз. Андан сырткары, эгер видео жаккан болсо лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик, урматтоо менен Элдор Далиев. Бүгүнкү видеону дагы биз жыйынтыктайбыз.